Унаанын бир капталы жок болуп кеткен 14 жаштагы бала атасынын унаасын уурдап чыгып, жол кырсыгына кабылды. Кызы 7-кабаттан жаш келин кулап, ошол жерден мерт болду. Эми сиз кафе чайканага кире тура алмасаңыз, тамактардан сырткары акча алынбайт. Бишкек чүйдө өтө каттуу шамал болот, сак болуңуз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанды жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Манас аэропортунда тыюу салынган дары-дармектер менен аял киши кармалды. Тыюу салынган дары-дармектерди контрабандалык жол менен алып кирүү каналы аныкталды деп билдирди Ички иштер министрлигинин багизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын басма сөз кызматы. 19 июлда 1963-жылы туулган жаран кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча ал бул дарыларды тиешелүү уруксат берүүчү документтери жок алып кирүүгө аракет кылган. Бул факты боюнча соттук химиялык экспертиза дайындалды. Эртең Ала Тоо аянтында Манастын айкелинин ачылышы болот. Бишкекте Ала Тоо аянтындагы Манастын эстелигинин расмий ачылышы 2-августта болот. Бул тууралуу анын автору Тамила Маматова билдирди. Иш-чара саат 18:00 башталат. Ага вице-премьер-министр Эдил Байсалов, мэр Албек Жумшалиев жана башкалардын катышуусу күтүлүүдө. Ош милициясы жарандардын кайрылуусун карабаган кызматкерлерге айып салынат. Бүгүн 1-августта Ош облусунун ИИП кызматкерлерине жарандардын кайрылууларын кароо боюнча жаңы мыйзам тууралуу түшүндүрүү сабагы өттү. Жаңы талаптарга ылайык кайрылууларды өз убагында карабаган кызматкерлерге 10 000 сомго чейин айып пул каралган. Бул эскертүү 2025-жылдын 18-июлунда күчүнө кирген. Сабактын соңунда жетекчилик кызматкерлерге кайрылууларды тез жана сапаттуу кароо тапшырмасын берди. Казакстанда 7-кабаттан аял киши кулап кетип каза болду. Казакстандын Караганды аймагында 7-кабаттагы үйдүн терезесинен 44 жаштагы аял кулап түшүп каза болду. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Маалым болгондой, окуя кечээ 31-июлда болгон. Күбөлөрдүн айтымында аял окуядан мурун терезе алдында отурган, андан кийин күтүүсүз түрдө ылдый кулап түшкөн. Окуянын себептери азырынча расмий жарыяланган жок. Карагандынын облустук милициясы башкармалыгы билдиргендей, окуя боюнча тергөө уланууда. Бул окуя Казакстанда акыркы апталарда көп кабаттуу имараттан кулап түшүү боюнча биринчи учур эмес. 30-июлда Павлодарда бир аял 5-кабаттын терезесинен 2 баласын ыргытып өзү да кулап түшкөн. 3 тең оор жаракат менен ооруканага жаткырылган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол эле күнү Алматыда бир кыз 14-кабаттан секирген. Жабырлануучу Казак Улуттук университетинин 1-курсунун студенти экени аныкталган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Кафе ресторандар тейлөөгө 15% чейин алганы жокко чыгат. Бул тууралуу керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилип жатканын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Жээнал Орузбаев кабар агенттигине билдирди. Мына биздин кафе ресторандар 15% тейлөөгө деген төлөмдү каяктан чыгарып алышканын түшүнбөйм. Бирок биз буга байланыштуу биздин мыйзамдарда дагы тыюу жок экен. Азыр аны жокко чыгаруу боюнча мыйзамга толуктоо киргени жатат. Бул боюнча президенттин администрациясынан дагы көрсөтмө болуп, биз юстиция министрлиги менен макулдашып, тиешелүү сунуш киргиздик. Негизги кардар каалабаган нерсени таңуулаганга эч кимдин акысы жок, деди Жээнал Орузбаев. Анын айтымында кафе ресторандар, ашканалар кардарларга тамак аш баасынан сырткары тейлөөгө деген негиз менен 15% чейин кошуп алган, кардар өзү сурабаган музыка, отурган жай жана башка таңуулаган кызматтар үчүн акча талап кылган өнөкөттү мыйзам менен жокко чыгарып, жөнгө салуу демилгеси ишке ашырылат. 2 июлда 1 Казакстандын Ички иштер министрлиги Ички иштер министрлигинин 2 Казакстандын 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 Ички иштер министрлигинин 2
Чек арачылардын айлык акысы көтөрүлө турганы айтылды. 2025 жылдын октябрь айынан тарта чек арачылардын айлык акысы көтөрүлөт. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынын башчысы Абдикарим Алимбаев оңдоп түзөөдөн өткөн Кемин заставасынын ачылышында билдирди. Анын айтымында чек арачылардын маянасы 20 000 сомго, ал эми учкутсуз учуучу аппараттар менен иштеген кызматкерлердин маянасы 25 000 сомго көбөйөт. Чек ара кызматынын аскер кызматкерлеринин айлык акысы 1-июлдан тарта 20 000 сомго көтөрүлгөн. Октябрь айына башка категориялар үчүн дагы маянанын жогорулашы күтүлүп жатат. Бишкек менен Чүйдөк катуу шамал болушу күтүлөт. Жакынкы сааттарда жана кечинде Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катуу шамал болушу күтүлөт. Ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга чакырат. 14 жаштагы бала унаа уурдап кетип, аны сүзүп алган. Ата-энелерге чукул кайрылуу. Урматтуу ата-энелер, унааңыздардын ачкычын жаш балдарыңыздарга жеткиликтүү жерге койбоңуздар жана айдоочулук күбөлүгү жок болсо, автоуңуздарды бербеңиздер. Аталган жол унаа кырсыгында бактыга жараша жаш өспүрүмдөр жөн гана чочуп, ден соолуктарына оор залалга келген жок. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Бактыңызбы, айттыңызбы? Айкесине биз илатасына барганбыз. Айыны алган жок. Апасы биз эч кандай эме жардам бербейт. Бул ким берет? Байкеси. Камил Махаматович. Акенесине барганбыз. Бул көргөн жок. Это братишкасы кен. Неменинби? Каза болгондо ону көргөн жокпуз да. Вот ак жазды. Айтып койсом болобу ошо боюнча. Мамасы, папасы, эжеси болуп туруп үйүнө барган, ата-энесинин үйүнөчү ошо Айзиректин. Барып кечирим сурап Курамурду беришкен. Менде видео бар, обращение ал жөнүндө. Анан ошондо деген эчтеке добуз жок деп айткан эже. Айткан болбойт. Келип письмона жазып бербейби? Балдарымдын кыздары жазган эмес деп айтты да. Мына надо было ему прийти и забрать это заявление. А что он не забрал? Он устно сказал. А письменно-то написал. Видишь? Надо было, если он простил, надо было прийти и забрать это заявление. Не, он не говорил, их не было. Там родители были. Они остановились. Родители были, а он был? Его не было, и дочки вот, не было. Видите? Родители прости, а значит брат написал братишка. Надо было братишке прийти и забрать это заявление. А Славачи, вот это, ну Халил, этот выключи диктофон, пожалуйста. Я не включила диктофон. Вот. И вот он его заявление. Вот его показали. Ну Каим. Барып звонит кырып сүгөшкү мына. Ну Камилова. Ошондо бул заявлениясын алса бүттү, иш бүтөт, Конечно. Анда эме болбойт. 330-чу статья койбойт. Прекращение болот. Прекращение болот. Ошонун башында эле айткам да, сизге барып ошо барганда. Жанагы вопрос можно? Шердор Абдыкапаров жанагы Вообще уже не говоря о нем. эме акча мондай элдин баарынан агитация кылып, Я знаю, он шоумен.
Вот шоумен. Так же нельзя делать. А на него можно будет заявление написать? Пожалуйста, За это? пишите. Пожалуйста. Это наказуемо.